Бұл жерде Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Боронов Мураттын заказы менен бүгүн мен атам камап салышты. Бул видео кайрылууну 2021-жылдын 17-январ күнү Фейсбукка Айсулуу Үкүева аттуу аял тараткан. Видео Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдында жасалып, аял атасын милиция мурдагы күйөөсү менен биригип мыйзамсыз камаганын билдирген. Бизде акыйкат барбы же жокпу, бизде закон иштейби же иштебейби? Биз канча жылдан бери ушу кайрылбаган жерибиз калбады. 2 жылдан бeri президентке чейин кайрылып жатты, президентке чейин арыз жазып жаттык. Ар бүт күч органдарына арыз жазып, эч кандай жооп ала албай жатабыз, эч кандай акыйкатты көрө албай жатабыз. Бул окуя коомчулукка түшүнүксүз болуп турганда бүгүн 18-январ күнү Айсулуу Үкүеванын мурдагы жолдошу маалымат жыйын берди. Айтымында ал аялы менен 2 жыл мурун ажырашкан жана ошол күндөн бери соттошуп келет. Ошондой эле Үкүеванын атасы тарабынан уур токмокко кабылып, колу сынганын билдирди. Буга байланыштуу арыз жазып, мурдагы кайнатасын да ошол себептен камаганын кошумчалады. Кайнатам мени 9-unda урган. Мына азыр колум көргөзүп да койсом да деп атам да. 9-unda уруп, Кыргыз Республикасында Ош шаарындагы эмеден экспертиза СИМЕ деп коет экен, экспертизадан мени тяжко деген заключение чыгарып беришкен. Мен эми ошол күнү 7-де кеттим үйгөчү, 6:30-да үйгө кеттим, 7-де үйгө бардым. Колум кетанол 2 дары ичип алгандыгым үчүн колум анча ооруган жок эле. Түнү бир 3-4-дө аябай катуу ооруп калыптыр. Карасам, шишип калыптыр асачы. Эртең менен саат 9-да Актилекке больницага бардым, травматологияга. Ал жерде аябай өчүрт болуп турду. Качан мен өчүртүм келип рентгенге түшүп, анан мени ошо рентгенге түшүп колуму гипс кылып таңып беришти. Ошол жерде эле сразу милицияга олар да кабар беришкен. Кыйкырып ыйлап эле Айсулуу койкуй дей берсе, анын толгон токой немесин берге жомок кылып айтканга, силердин убактыңарды алганга кереги жок. Өзү билет кандай болгонун, атасы билет, мисалы онун характери кандай экенин. Үкам ошол чыдабай калган үчүн жашабай калды, мисалы. Чыдап жашай берсе мындай кыл деди, канча жалдырады. Айсулуу Үкүева менен мурдагы жолдошунун чыры мүлк талаштан чыккан. Жубайлар ажырашкан соң ортодогу май куюучу бекетти талашууда. Үкүева Калбаевдин айткандарын толугу менен четке какты. Айтымында ошол мүлк чырынан улам ушундай уруш жаңжалга барууда. 9-декабрь күнү болгон окуяны эмне үчүн бул 10-декабрь күнү саат 15:45-те адашпасам 15:45-те барып, больницага барып, анда дагы чыгана канатып, прям свежая рана да, жаңы эле урулган, ошентип канатып барыптыр. Жерде уже ясное дело, бул өзү ошол жерден сындырып, бир нерсе кылып барганы. Эмне үчүн бул ошо 9-декабрь күнү менин атам ошо урса, 70-ке жакындап калган, улгайган, мындайча айтканда карыган эле адам ошол жаш баланы ошончолук уралабы, алы жетеби ошого? Өзү сахарный диабет менен оорукчан зорго жүрөт. Үй бүлөлүк жаңжалга аралашты деп айтылган Ош шаардык ички иштер башкармалыгы алардын дарегине карата айтылган дооматты негизсиз, эмоция учурунда айтылган пикир деп эсептешет. Кечээки кайрылууда өзүңүздөр көрдүңүздөр, айрым жетекчиликтин аттарын атап, айрым бир шаардагы таасирдүү адамдарын атап, жогорку жетекчиликке кайрылып жатат. Ал кыздын мындай кайрылуусун биз атасынын кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу максатында гана, коомдук резонанс жаратуу максатында гана айтылган анын пикири деп эсептейбиз. Ал эми атасынын жасаган жоруктарына, атасынын жасаган аракеттерин эчтери үчүн атасы сөзсүз мыйзам чегинде тергөө кызматтары тарабынан каралып туруп сотко жөнөтүлүшү керек. Милициянын маалыматында үй бүлөлүк жаңжал боюнча жабырлануучу катары Мирбек Калбаевдин арызы менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 139-беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүү катары мурдагы кайнатасы кармалып 48 саатка убактылуу кармоочу жайга 17-январда 2021-жылы киргизилген. Кошумчалай кетсек, Айсулуу Үкүеванын атасы мурдагы иштери үчүн пробациялык мөөнөттө жүргөн. Зиягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.